Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн 22 ноябрь 2024 жыл. Өткөндө видео тартып жөнөтсөк, көпчүлүктөн ошо суроолор атат. Өтүнөч, байке кандай кылып сүрсүтөбүз, ошол тууралуу баштан аяк видео тартып берсеңиз деп. Мен баштан аяк тартканга аракет кылайлы. Мисалы үчүн могул койду мына кечээ күнү сойгом. Кечээ күнү союп, туздап койгонбуз. Бир күн, бир сутка туздалып турду эт. Этти жакшылап туздайбыз. Эми койду союп жиликтегенде көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Жок, суроо талап болсо кантип жиликтеш керек, ал тууралуу да видео тартып беребиз. Бул жерде ошо 12 жилиги, төш, карчыга, куймулчак, кабыргалары баардыгы толугу менен. Жалпысы бир 36 килограмм болду. Бир сутка туздалгандан кийин ушундай эт кургаткыч жасап алыңыздар. Майда темир торчо менен. Бир да жылчы калтырбаш керек да. Чымын айланып, уча берет, жөрмөлөп, тешиктерди издей берет. Анан ошо тешик тапса эле болду, кирет дагы өзүнүн ишин кылып кетет. Андыктан ошол жасаганда чымын жөрмөлөп кире албай тургандай алып жасаш керек. Анан колдон келишинче төрт тарабын ачык кылыңыздар. Шамалдап, айдарым шамал болуп, батыраак кургайт. Канча күндө кургайт дегени бул эми сиздердин жайгашкан жериңизге байланыштуу, жыл мезгилине байланыштуу. Мисалы үчүн жайдын күнү айдарым шамал болгон жерге эт бат эле кургайт. Бир жумага чейин кургап калат айрым жерлерде. Анан эми эттин сүрсүгөнүнө жараша өзүңүздөр көрөсүздөр. Мисалы үчүн могул илинген эт бир жума болоюн деп калды. Сүрсүгөнү билине баштады. Жаңы союлган эт менен сүрсүп аткан эттин менен уже билине баштады. Топоздун эттери сүрсүп атат. Мына ошо этти азыр илебиз. Анан видеону улап тартабыз. Так, мынакей илдик. Анча-мынча илинбегендерим болсо монтип жип менен арчынында байлап, жамбаштарды, далаларды илсеңиздер болот. Болду, мына суусу сарыгып ага берет. Илгенде ошол бири-бирине бири үстүн катар, астындагы катарга тамбай тургандай кылып илиңиздер. Болду. Эми аз күн кечтеп калды. Буну ыштайбыз арча менен түтөтүп. Анан болду. Мал менен могул баканга илинген жерлерин жылдырып турабыз. Ошол жерлерине дагы аба кирип жакшылап кургаш үчүн. Мына кыскасы ушундай. Муну көпчүлүк улуу адамдар билет. Эми азыркы жаштар билбей калганын себеби көпчүлүк үйдө азыр муздаткыч, тоңдургучтар пайда болуп калбады. Союп эле ошол муздаткычка салып коюп чекесинен жеп атабыз. Илгери муздаткыч, тоңдургучтар ар бир үйдө жок болгондо байланыштуу ушундай сүрсүтүшчү тоо ташта. Анан бул сүрсүгөн эттин даамы өзгөчө даамдуу болот. Жеп жүргөндөр билет. Ошол унутта калып бараткан, ата-бабабыздан келаткан көчмөн элдеринин эт сүрсүтүү, эт кургатуу ыкмаларынын жолу. Айрым жерлерде башкача сүрсөт чыгар. Андай жолдорун билсеңиздер айтыңыздар. Айтып атат жанагы унга деп, ооба унга да сактап чоң апаларыбыз этти сактачу. Эми баягы көчмөн элде ар кимиз колдон келишинче баягы эт бузулуп кетпесин деп ар кандай ыкмага салып колдонуп жүргөн. Эми жалаң эле кыргызга эмес, көчмөн элине айтам. Казак, кыргыз, дагы башка көчмөн элдердин баардыгы ушул эт кургатуу жолун колдонуп келишкен. Ушинтип кургатып алсаңыздар, кышы менен чекесинен алып чыгып, сүрсүгөн этти казанга асып коюп
жеп ыргай бересиздер. Бул жактагы этибиз болсо жакшы эле сүрсүп калды буюрса. Кыскасы ушул. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.